Бул жаңы жибек жолунун жаңы көрүнүшү. Бу Халима мусулман үй бүлөсүндө туулган. Анын эли Кытайдын таасиринин астында калган. Радикал ислам жана этник аралык касташуудан улам Шинжаң аймагына көптөр келбейт. Мен сүйлөшкөн туристтер баланча өзүн коопсуз сезген жок. Ага кол салуу болду деп укканын айтты. Араздашуулар болуп, ал баарыбызга таасир этүүдө. Кытай болсо биримдик тууралуу сөз кылып, өлкөдөгү бардык этникалык азчылыктарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүп жатканын айтат. Бирок көптөгөн көйгөйлөр бар экени бышык. Мисалы, Кытайдын бай аймактары менен кедей жерлериндеги айырма өтө эле чоң. Бейжиң курулуш тармагы аркылуу экономикасынын жандантууну көздөдү. Бирок мамлекеттин жээк тарабына башка курулуш жасоого дагы мүмкүнчүлүк жок. Кытай экономикалык жана коопсуздук маселени тез арада чечүү үчүн 10 жылдын ичинде башка мамлекеттерге салыштырмалуу 2 эсе көп тез жүргөн темир жолдорун куруп, өлкөнүн чыгыш тарабы менен батыш аймагын байланыштырды. Анын ичинде байыркы жибек жолундагы Дунгвонг аймагында дагы темир жол жетти. Дунгвонг туристтерди өтө кызыктырат. Өкмөт болсо туризм аркылуу аймак турукташтырылат деген пикирде. Шинжаңдын тургундары терроризмден кооптонобу? Мен корккон жокмун. Биздин коопсуздугубузду камсыздагандар көп. Аз сандагы адамдар маселе жаратууда. Тургундардын 99% жакшы кишилер. Шинжаңдын чоң театрын курууга $200 миллион сарпталууда. Бирок Кытай инвестицияларын көбөйткөн сайын аларды коргоо маселеси дагы чыгууда.